Биз өлкөдө болуп жаткан окуялар тууралуу айтып беребиз. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова. Саламатсыздарбы? Ислам тилектештиги оюндарында алтын тагынган балбан кыздар Бишкекке келди. Бүгүн 15 августта Ислам тилектештиги оюндарынын кыз келиндер күрөшү боюнча жеңүүчүлөрүн Манас аэропортунда салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Балбан кыздар Айсулуу Тыныпбекова, Айпери Медет кызы Мерим Жуманазарова менен бирге башкы машыктыруучу Нурбек Изабековду жеңиши менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дине тарбия жана спорт департаментинин жетекчилиги куттуктады. Белгилей кетсек, Ислам тилектештиги оюндары Түркиянын Коня шаарында өтүп жатат. Ага дүйнөнүн 54 өлкөсүнөн 4000дей спортчу катышууда. Оюндар 18 августка чейин уланат. Кыргызстан спорттун 16 түрү боюнча мелдештерге катышат. Бүгүнкү күндө биздин курама команданын куржунунда 17 медаль бар. 6 алтын, 6 күмүш жана 5 коло. Ысык көлдө дайынсыз болуп изделип жаткан 4 жашар Айшага жаназа окулду. Бул тууралуу анын атасы билдирди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, министрликтин жобосуна ылайык сууга чөгүп кеткен жаранга издөө иштери 20-күнү токтотулушу керек. Ал эми өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана суучулдары 24 күн бою издөө иштерин жүргүзүштү. Бирок натыйжа болгон жок. Издөө иштери 5 аймакта эртең мененки саат 5:00дон 22:00гө чейин жүргүзүлдү. Суучулдар 20 метр тереңдикте киришти. Көп сандаган куткаруу топтору тартылды. Алар көлдүн үстүндө, астында жана жээгинде издөө иштерин жүргүзүштү. Бирок натыйжа болбоду деп билдиришкен. Дагы бирөөсү эми келди. Саат болсо 8-ден 7 мүнөт өттү. Бирөө болсо жакта лодка менен кетишти де жака. Негизи азыр көлүк ичинде толкундап кетти. Эртең менен саат 5-6-ларда караганда жакшы, 6-да караганда жакшы болмок да. Негизи ошо 6-га келебиз дешкен да. Биз болсо бул жака 5:30-да келип калдык. Келсек эч ким жок. Бишкек шаарынын аймагында эле бир жума ичинде 4640 жол эрежесин бузуу фактысы катталгандыгын милициянын кайгуул кызматынан билдиришти. Ал эми Кыргызстан боюнча бир жумада 17391 жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Анын 267си мас абалда унаа башкарышкан. Мас абалында демекчи, Бишкекте ичимдик ичкен агасын унаанын багажына салып алып айдап бара жаткан айдоочуга айып пул салынды. Кайгуул кызматкерлери аталган унааны Ош базарынын айланасынан табышкан. Мындан сырткары Бишкекте Патриса, Лумумба жана Волкова көчөлөрүнүн кесилишинде Honda Fit менен BMW үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Милициянын кайгуул кызматынан билдиришкендей, BMW автоунаасы андан ары 5 жөө жүргүнчүнү сүзүп алган. 3 жаран жандандыруу бөлүмүндө жаткырылган. Учурда автоунаалар айып короо жайына токтотулуп, кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Бишкекте 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиев убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалыматка ылайык, ал 14 август күнү кечинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылып, андан соң Борбор калаанын шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилген. Ага чейин ал Полит Узник баракчасына УКМКнын экс жетекчиси Абдил Сегизбаевдин жетим тоо кени боюнча видео кайрылуусун жарыялаган. Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кармалган Ырыс Жекшеналиев Абдил Сегизбаевдин маалыматы боюнча тергөөгө тиешелүү көрсөтмөлөрүн жооп берди. Аталган видео 2 жыл мурдагы шайлоолорго байланыштуу экендиги аныкталды деп белгиленген. Мындан улам ага массалык башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Оганстандын мурдагы президенти Ашраф Гани өлкөнү Талибан кыймылы басып алганда эмне себептен качып кеткенин CNN телеканалына берген маегинде айтып берди. Айтымында Талибан кыймылынын басмырлоосунан жана алардын мыйзамына кол коюудан качуу максатында өлкөдөн чыгып кеткен. Оганстандан чыгып кеткенимдин башкы себеби Талибан кыймылынын жана алардын тарапташтарынын кызыкчылыгын коргой турган мыйзамга кол койгум келген эмес. Ошондой эле аларга президентти басынтууга жана өз көзөмөлүнө алуусуна жол бергим келген эмес. Ушул себептен өлкөдөн чыгып кетүүгө туура келген, деген Ашраф Гани.
Ошондой эле ал өлкөдөн чыгып кеткенде ири суммадагы акча менен качып кеткен деген маалыматтарды да четке каккан. Эскерте кетсек, былтыр 15 августта Талибан кыймылы Афганстандын борбору Кабул шаарын басып кирип, өлкөгө толугу менен көзөмөл орнотконун жар салган. Ал эми өлкө башчысы Ашраф Гани президенттик кызматынан баш тартып, өлкөдөн чыгып кеткени айтылган. Баткен облусундагы Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Зардалы айылы интернетке туташтырылды. Бул тууралуу Кыргыз интернет коому уюму кабарлады. Анда бул иш ЮНИСЕФ уюмунун долбоорунун алкагында ишке ашканы айтылат. Мындан ары электр жарыгына зар болуп келген Зардалынын көйгөйү чечилгени турат. Интернет эле эмес, мектепке электр жарыгын туташтыруу иштери учурда жүргүзүлүп жатат. Эске салсак, Баткен районунун алыскы шарты катаал Зардалы айылына машина менен барган жол жылына 4-5 ай гана ачык болот. Жергиликтүү эл негизинен тоо кыркасын бойлоп, кооптуу чыйыр жол менен жөө каттайт. Айылда бир башталгыч мектеп бар жана туруктуу 100дөй гана адам жашайт. Түркияда үйүнүн короосунда ойноп жаткан 2 жашар кыз жыланды тиштеп өлтүрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, коңшулар катуу кыйкырыктан улам чуркап келишкен. Келгенде ойноп жаткан 2 жашар кыз жыланды тиштеп турганын көрүшкөн. Алгач жылан кыздын оозунан тиштегенде кыз жооп беретинде жыланды тиштеп аягына чейин кое берген эмес. Жыйынтыгында жылан өлүп, дарыгерлер оозунан жаракат алган кичинекей кызды текшерүүгө алышкан. Учурда анын акыбалы жакшы.